Ысык көл районунда 2024-жылга карата суга суу жеткиликтүү болуусун камсыздоо үчүн аракеттер жумшалып, даярдыктар көрүлүүдө. Ысык көл райондук суу чарба башкармалыгына суга суу каналдарын жакшыртуу үчүн мамлекет тарабынан 9 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Район боюнча 9 миллион берилген. Ушул 3 миллиону ушул Семен Кичи Ак суу сооружениядан баштап, ошонун ичинде мехочисткалар бар, подготовка бар, анан каналдар салынды. Дагы азыркы убакта сел жүрдү, ушундай бир паводкилердин убагында дагы көп мехочистка, анан кийин регулировочный работалар болду да. Кичи Ак суу өзөнүндө Семеновка жана Ананева айыл аймактарына суу пайдалануучуларга суу берилет. Былтыркы жылы 300 метр канал оңдолуп, 67 метри жасалбай калган. Бул каналдарды оңдоптоо иштери айыл тургундары сугат сууну пайдаланып бүткөндөн кийин жасалат. Чоң Ак суу өзөнү, биринчи Восточный каналы. Бул канал көп жылдан бери кыштын күнү водопроводко пайдаланып жүргөндүктөн аябай чоң аварийный мезгилине келген да. Анан ушул азыркы убакта деген чоң 3 жерден пробив болуп кеткен жерден биз деген азыр ушул эң биринчи засыпка кылып атабыз. Засыпкадан кийин трамбовка, подготовка, андан кийин бүт полностью каналдын уровенин алып, бетонный работалар болот дагы, андан кийин Г-образный блоктор менен полностью ушул реабилитация канал жумуштары жасалып турган кез. Облус аймагында ирригация системасын жакшыртууга көңүл бурулуп, ири суу каналдарын, насостук станцияларды оңдоптоо иштери колго алынган. Балыкчы шаарында да насостук станциялар оңдолуп, сугат суу иштери токтотулса, 420 метр каналдарда тазалоо иштери жүргүзүлмөкчү. 600 метр общей сложности алмашылды. Алмашылып быйыл дагы 420 метр келген. Эми азыр суу токтойт, вегетация токтогондо, ошондо Кудай буйруса алмаштырабыз. Андан сырткары быйыл подводящий каналды алмаштырды, тазаладык. 2 километр жерди ил нанос көп жылдан бери толуп калган болчу, ошону тазалап, дагы алдыда күзүндө суу токтогондо 150 метр чакырымда жери бар, кешкалар түшүп калган. Ошону алып чыгарып койгонбуз пока, күзүндө кайра куюп орнотобуз, суу токтогондо. Бүгүнкү күндөгү ички суу каналдардын оңдоп түзөө иштеринин натыйжасында кийинки жылы суулар айдоо талааларына коромжусуз жеткирилет дешет адистер. Гүлбарчын Молдоева, Мээрим Усубакунова, Асылбек Касянов, жаңылыктар, Ысык көл району.